Талас районунун мектеп окуучулары арасында өткөрүлгөн кароо сынакка 25 мектептен 70 окуучу катышкан. Сынактын башкы максаты окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу жана окуучуларга стимул берүү. Билим берүү тармагына кошумча инвестицияларды тартып келүү, ушул тармакты өнүктүрүүгө бир салым кошуу максатында учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Чойбек Абактыбек Каныбек агабыз башында турган демилгелүү агайындылар биригип ушул бирикмени түздү элек. Кыска убакыт аралыгында жалпы Талас областы боюнча бир катар ийри долбоорлорду ишке ашырууга жетиштик. Билимтал стипендиялык кароо сынагына Талды Булак айылындагы Муратбек Тутунов атындагы орто мектебинин окуучусу Айдана Идирисова дагы катышкан. Айдана мыкты окуучу 2022 төш белгисине жана Билимтал коомдук бирикмесинин стипендиясына ээ болду. Биздин мектептен 3 мыкты окуучуну тандап анан катышып калдым. Биз сочинение жаздык. Аябай кубанычтамын. Мен күткөн эмесмин мындай нерсени. Толкунданып жатам. Мен дагы ушул конкурска катышып, ыраазычылыкка ушундай кызыктуу китептерди алдым. Рахмат ушундай конкурска бизди катыштыргандарына, ушундай конкурс уюштуруп бергендерине. Кароо сынакка эжекемдин сунушу менен катышып калдым. Бул чоң ыраазычылык билдирем, мындай жетишкендиктерге жетип отурганыма абдан кубанычтамын. Жана да аябай толкунданып турам азыркы учурда. Билимтал коомдук бирикмесин уюштуруу Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков тарабынан демилгеленген пилоттук долбоор иретинде өткөрүлүп жаткан бул кароо сынакты келечекте Талас облусу боюнча өткөрүү пландалган. Билим тармагын өнүктүрүү максатында ушул программа сөзүбүздү жазганбыз. Ушул бүгүнкү күндө Талас эли жаштары бардыгы спортко кызыкканда абдан. Бирок ушул билим берүү тармагы абдан аксап, акыбалга келип атабыз. Ошон үчүн ушул тармакты келечекте мыкты инсандар, жакшы мыкты кадрлар чыгарабыз деген ниетте ушул программабыз менен Билимтал коомдук бирикмени түзүп ушул жагында иш алып баратабыз. Билимтал стипендиялык кароо сынагына катышкан 70 окуучунун 25 окуучусу сынактын стипендианты деп табылды. Аларга мыкты окуучу 2022 төш белгиси жана ардак грамоталар тапшырылды. Ал эми калган 45 окуучу дипломант деп табылып, ыраазычылыкка жана атайын белектер менен сыйланышты. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.